жол салуудагы жомоктогудай секирек. Кыргызстанда 5 жылда курулуш тармагына бөлүнгөн каражат 10 эсеге өстү. 2020 жылы казынадан каралган акча 10 миллиард сом болсо, былтыр бул көрсөткүч 110 миллиардтан ашкан. Каржылоонун көбөйгөнүн өлкөдөгү жапырт жүрүп жаткан курулуш иштеринен эле байкоого болот. Эми жол тармагынын мисалында салыштырып талдап көрөлү. Садыр Жапаров бийликке келгенде өлкөдө жолго асфальт төшөө иштери өтө аз көлөмдө жасалган. Муну жол фондунун мурдагы жетекчилеринин ошол кезде берген маектери тастыктайт. Союз таргандан бери жолдор каралбай көпчүлүгү талкаланып кеткен. 91-жылдан 2010 жылга чейин жолго бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. 2010 жылдан баштап ар бир облуска 3 чакырымдан жол салуу башталган. 7 облуска болжол менен жылына 21 чакырым жол салынчу. Ал үчүн жылына 1 миллиард 800 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт эле. Орто эсеп менен алганда 2 миллиард сомду 19 миң чакырымга бөлсөк, 1 чакырымына 104 сомдон тиет. Иш жүзүндө аталган акча бир даана жол белгисин сырдаганга да жетпейт болчу. Бирок андан кийин көрсөткүчтөр дароо кескин көтөрүлдү. 2021 жылы өлкөдө 269 километр жол оңдолсо, 2 жыл ичинде дээрлик 3 эсеге көбөйүп, 757 чакырымга жеткен. Былтыр жана быйыл асфальтталып жаткан жолдор 1000 километрден ашууда. 1 жыл ичинде эле жол салууга республикалык казынадан бөлүнгөн каражат 8 миллиард сомго көбөйүп, 17 миллиард сомдон ашты. Бул транспорт министрлиги тарабынан берилген гана расмий маалымат. Учурда Бишкек, Ош жана башка шаарлар, айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинин эсебинен сырткы жана ички жолдорду куруп, оңдоп жатат. 2019 жылга чейин тыштан алынган карыздын 70%-дан ашыгы жол тармагына багытталган. Болжол менен 2,5 миллиард долларды түзөт. Бирок өлкөдөгү жолдордун абалы мынча каражат сарпталгандай эмес болчу. Демек акчалар максатсыз пайдаланылып, бир уч топтун чөнтөгүнө кетип турган. Ачыгын айтыш керек, сырттан алынган гранттарды, алынган кредиттерди максаттуу жумшабай, жарымын иштетип, жарымы уурдалып кеткен учурларды билебиз. Мурда алынган кредиттерге завод, фабрикалар, ири киреше алып келе турган ишканалар курулганда, азыр анын кирешесин алып жемишин көрмөкпүз. Тилекке каршы миллиардтап алынган кредиттердин көпчүлүгүнүн дайыны жок. Карыздын үстүнө карыз болуп үйүлүп келе берген. Азыр Кыргызстан жол салууга сырттан карыз алууга муктаж эмес. Коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөш жана туура фискалдык саясат жүргүзүү казынаны толтурууда. Бюджет 4 жылда 3 эсеге өстү. Жыл аягына чейин 1 триллиондон ашат деген божомолдор айтылууда.